100 000 сом, 100 000 сом zakat berdi. Могу sizin niyetiniz. Karamam siz. Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Bugün 20-апрель 2022 жыл. Рамазан айыңыздармен барлығыңыздарды құттықтаймын. Құдай бұйырса бүгін Рамазандың ортасына келіп тұрабыз. Азыркы учурда биз ошол борке буткандын зекетин алып ошо бир эжеге берейин деп турабыз. Анан мен ушул эже боюнча тааныштырып кетейин. Бул эже ошо Централь мечит курулгандан баштап 3 жылдан бери иштейт. 1 жыл бул эже мечитте бесплатный тазалап берди. 1 жыл. Экинчи жылы 3 000 сом, 4 000 сом айына төлөп берип аттык. Андан кийин бияктан бир балдар чыкты. Биз айына 5 000 сом төлөп берели деп, ошондон бери 3 жыл арада өттү. Бул билесиздер, Централь мечит бир 2000 адамга расчет болгон 3 этаж. Ушу 3 этажды эже тазалап, терезелерин жууп, паластарын тазалап, анан ушу Каракөлгө канча деген намаз окугандар бар, мен даратканага, ошо дараткананын канча деген адамдар булгап кетип, ошонун баардыгын 3 жылдан бери тазалап келген эже бар. Бул Мурод коомдук группасында бизде тизмеде турган, азыркы учурда тизмеден чыгарып койгонбуз. Бирок ошол мечитти тазалап дагы деле өзүнүн билетин аткарып келет. Анан ошол зекет берген таксыр бизге айтты эле, ушул обязательно 5 убакыт намаз окуган болсунчу деп, анан ошол эже келип дагы жолук салынган 5 убакыт намаз окуйт. Азыркы учурда биз ушул зекетти ошол эжеге берели деп атабыз, бирок бул эже билбейт. Азыр эжеге сюрприз кылайлы деп атабыз. Бул эже ушул зекетке татыктуу мээнети, ушу Централь мечиттин тазалыгына мээнети өтө зор, өтө чоң. Кудай буйрса азыр биз сюрприз кылып беребиз иншалла. Сиздер иштегенибизге азыр 3 жыл болуп калды. Ушул мечиттеги мээнетиңиз өтө чоң, өтө зор да сиздинчи берекеңиз. Анан ушул Аллахтын сиздин мээнет кылып аткан Аллах ажетип сиздин дуаларыңыз кабыл болуп, азыркы учурда бир туганыбыз бизге бир зекет берди. Аны айтты, ушуна 5 убакыт намаз окуган, жолук салынган эжеден тандап берчи деп, анан сиз бизде тизмеде турдуңуз. Канча бир 2-3 жыл турдуңуз, азыр тизмеден чыгарып койдум да. Анан азыркы учурда эң баса берилип кетейин, эже 1 жыл мечитти бесплатный тазалаган. Бул жерде чоң 3 этаж мечит баардыгы билет эже. Анан сиздин мээнетиңиз өтө зор. Азыр мен сизге сюрприз берем, ошого дуа кыласыз эжеге. Мындай эжеге бир Бишкектен иштеген, Каракөлдүк Бишкекте иштейт. Борке бир тууган сизге 100 000 сом, 100 000 сом закат берди. Могу сиздин мээнетиңиз. Карамам сиз. Siz мээнет кылып ошого баштайсыз. Түшүнүңүзбү? Бул акчаны кандай кыласыз, эмне кыласыз, сиздики ушул. Түшүндүңүзбү? Алла разы болсун. Жараткан Аллахым чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр, чексиз ыраазычылыктар болсун. Мага берген Мусулман туганымдын тилеген ойлогон ой максатына жетсин, бактылык насип кылсын. Жана баардык мусулман туугандардын туткан орозолор кабыл болсун. Мен мынчалык эмени күткөн да эмесмин. Мынча ыраазычылык менен ошо жакшылыктар болсун. Кудай берер унутпасын. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Мындайда бул үлгү болсун, биз кимдерден айтпайбыз, үлгү болсун. Каракөлдө зекет бере ала турган адамдар аябай чекеден мындай санап да бере алабыз да, бирок көп ошол зекеттин маанисин түшүнбөйт жатат да. Караңыз, эже канча дегенде мээнет кылып, Каракөлдө канча адам даратканага кирип жатып, ошонун аркасынан басып кайнап тазалаган ушу эже. Азыркы Централь мечиттин кухнясын ушу эжеге тапшырып, эже жоопкерчиликти дагы да. Ошол разы болсун, баардыгыңыздарга үлгү болсун. Элди сүйүнүп жүрүңүздөр. Колуңуздардан келгенде зекет бериңиздер иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Баардыгыңыздарды Рамазан айын жакшы, чоң, ийгиликтүү, зор соопторго ээ болууга Аллах насип этсин. Рахмат.